Үч нерсе адамдын дөөлөтүн, адамдын байлыгын, адамдын жашоосун сактап калат дейт. Карасаңыз үч нерсе. Өзгөчө биз азыр ушундай абалга муктажбыз. Биздин уруктукумуз уланыш керек. Биз аз элбиз. Биз аз журтпуз. Биз канча карындаштарыбыз, кыздарыбыз сандалып сыртта жүрөт. Кудайдан суранып кетер элек, ошол кыздарыбыз мекенин аман-эсен кайтып, бактылуу эне болуп, ар бир үйдө ыйман очогу жанса экен. Үйдө ыйман болбосо, кыздын кыздай баркы калбайт экен. Баланын баладай баркы калбайт. Баары бир мындай да, бир сөз менен айтканда, ыйманга, дааватка, илимге кайтпасак, жашообуз айланып кыйнала беребиз, бирок натыйжада ден соолук кетет, башкасы кетет. Ыйманга кайтсак, баардыгын Кудай Таалам бизге кайтарып берген. Илим билимге. Ошол үч нерсе дейт. Биринчи жубия, ажыратып берүү. Экинчи адилеттүүлүк дейт. Балдардын ортосунда адилеттүү болуш керек. Энелер, сиздер тарбия жаатында негизги устун, пайдалсыздар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи хадисте айтат, муну Имам Муслим алып келет. Фаттакуллаха ва адилу байна нисаикум. Кудайдан коркуп, балдарыңарга адилеттүү болгула дейт. Эмне үчүн? Кээде эненин адилетсиздигинен улам балдардын ортосунда душмандык пайда болот. Биз туугандарда көргөнбүз. Эне байкуш эми оорукчан, кыйналган баласын жакшы көрөт экен. Бирок ошондо да балдардын ортосунда адилеттүү болуп, эне ортодо ата менен баланын ортосунда көпүрө болуп берет экен. Кандайча? Балдар, мындай кылсаңар атаңарга жакпайт. Балдар, атаңардын урматын жайына койгула. Балдар, сырттан эшиктин туткасын, каалгасын ачып атаңар келгенде, отурбастан туруп, атанын урматын жайына коюп саламдашкыла. Балдар, мындай болгула деп эне отурган сайын кеңеш айта берсе, бала укпагандай болгону менен подсознание аң сезимде жазылып, жашоого канатын, кош канатын кагып учуп чыкканда, эненин сөзү жүрөктө жаңырат да. Мен эсимде дайыма энем ушинтип айтат эле, балам, апалардын өмүрүнө Аллах береке берсин. Эки нерсени айтат эле. Темирди көрсөң тебет дейт эле, кыргыздын мыкты динге аралашкан сөзү. Экинчиси, ичкен тамагыңды дайыма жыйнап жүр дейт. Бул бананий эле түшүнүк, андан башка нерселер көп. Айтайын деген, эне талыкпай, соцсеттерден, сериалдардан, башкадан убакыт ажыратып, баласына убактысын, ден соолугун, ыйманын инвестиция кыла турган болсо, ошо баладан чыгат. Атанын айткан сөзү кулактан чыгышы кетиши мүмкүн, бирок бала үчүн билиңиз, эч качан эненин айтканы кулактан чыкпайт да, жаңырып турат. Демек сиз туура кеңештерди дайым убакыт ажыратып айтып турушуңуз керек. Адилеттүү болушуңуз керек. Үчүнчүсү берешен болуу. Баланы берешендикке үйрөтүш керек. Ошондо бала колу ачык болуп, жоомарт болсо, ал элине дагы, жерине дагы иншалла берекеси, пайдасы тиймекчи.